Эркектердин көп аял алуусунан улам көпчүлүк учурда балдар жапа чегип жатат. Бул тууралуу укук коргоочу Назгүл Турдубаева бүгүн 7 декабрь күнү көп аялдуулукка каршы өткөрүлгөн маалымат жыйынында билдирди. Назгүл Турдубаеванын айтымында статистика боюнча Кыргызстандагы ар бир 3-чү аял зордук зомбулукка кабылат. Эркектердин диний жол менен нике кыйдырып алып эле жашап жаткандыгынан улам аялдар менен алардын балдары кароосуз калып жана мүлккө ээ болуу укугунан ажырап калууда. Они не могут претендовать на... Мүлккө болгон укугунан ажырап калган аялдар менен балдардын саны өсүүдө. Анткени аялдар балдарын атасы менен тааныштыруу үчүн өтө көп кыйынчылыктардан өтүсү керек. ЖМКларда талак берип ажырашып кеткен учурлар көп чагылдырылат. Анда эркектер эч кандай кыйынчылыгы жок эле жубайын жана балдарын каржылоосуз таштап кетет. Так называемыми женами выступают несовершеннолетние девочки. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева ар бир нике мамлекеттик каттоодон өтсө, турмушка эрте чыгуу, ала качуу, көп аял алуу маселелери чечилет деген ойдо. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 153 беренесинде эки же андан көп аял алганда, башкача айтканда, жалпы чарба жүргүзүп эки же андан көп аялдар менен чогуу жашаганда 2 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууга жазаланат деп жазылган. Бирок бул мыйзам 2,5 жыл талкууланып өзгөртүүлөр киргизилген. Ал мыйзам 2019 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Бирок мыйзамда чектөөлөр ошол эле бойдон калып калган жана мүчүлүштүктөр бар дейт депутат Айым. Дискуссиядан кийин, коомдо болуп аткан дискуссиядан кийин мен так түшүндүм, что бизде ушул уголовно-процессуальный кодексте бир айрым ушундай бир пробелдер бар. Бул маселе боюнча биз депутаттар иштейбиз азыр. Бул мисалы үчүн баягы ар бир кылмыш частное обвинение деген болот, частно-публичное деген. Ушул азыркы бул берене, бул ченем частно-публичный деген статус болуш керек. Ошондо бул берене иштейт. Көп аял алуу ынтымакка доо кетирет. Бул тууралуу бүгүнкү жыйында Элери Битикчи билдирди. Тарыхчы учурдагы дин алымдары Улуу Манас эпосун мисалга келтирип, ата-бабаларыбыз байыртан көп аял алышкан деп жатышат. Эгер тарыхты кылдат изилдеп чыксаңар, көп аялдуулук жарандык согушка алып келген дейт. Бирок ошол эле Жакыптын көп аял алганы эмне менен бүттү? Балдары бири-бири менен кырылышып, үй бүлө болбой жарандык согушка келген. Каныкей кайнатасын акырында кескилеп өлтүргөн. Ушундай маселеге жетчи да, ушундай көп аял алуу. Бул биздин манасыбыздан, тарыхыбыздан мындай абдан жакшы бир сабак болуп атат да. Өкмөт башчысы Сапар Исаков бүгүн журналисттер үчүн өткөргөн атайын маалымат жыйынында суроолорго жооп берип жатып көп аял алуу демилгесин колдобой тургандыгын билдирди. Мен бул көрүнүшкө терс көз караштамын. Өзүмдүн 4 кызым бар, деди министр. Эске салсак, буга чейин коомчулукта эки аял алуу маселеси тууралуу талкуу күч алган. Ага мурдагы муфтий Чубак ажынын 2 аял алганы ачык айтылып, башкаларды да үндөгөндүгү себеп болгон. Тазагүл Эмилбек кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.